Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı cemaat, Peygamberimiz толық ерчеген бұл дүйнөдөн өтө элек 5 куш кабарын алган Аллах Тааламдын сүйкүмдүү жер бетиндеги аскерлери, Пайгамбарыбыздын сахабалары Рамазан айын 6 ай күткөн, Рамазан айы бүткөндө 6 ай кайгырган. Ошол сахабалар сыяктуу Рамазан айын 6 ай күткөн, Рамазан айы бүткөндө 6 ай кайгырган инсандардын катарында кылган болсун. Рамазан айы өзгөрүлө турган ай. Ыйык Куран түшкөн касиеттүү, берекелүү айлардын султаны. Аллах Тааламдын мээрими, ырайымы төгүлгөн ай. Аллах Таалам ушундай Рамазан айларында Аллах Таалам өзүнү тааныганга, өзүнү тапканга, өзүнүн ыраазы кылганга Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ошол Рамазан айыны пайгамбарыбыз кандай өткөзгөн болсо, сахабалар кандай өткөзгөн болсо, ошондой деңгээлде өткөзгөнгө Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Рамазан айынын артыкчылыгы акыркы 10 күндүгүндө, эмнеге десеңиздер, Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө 1000 түндөн, 1000 айдан артык боло турган кадыр түн жайгашкан туугандар. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө салып аткан 39-чу үйүбүз менен мына 40-чы үйүбүздүн кумшубактары толугу менен сонун болуп бүттү. Эми туугандар, ушул усталарыбыздын акысын берип коелу деп улуу Рамазан айында ыйык жума күнүндө берешем мусулман бир туугандарыбызга кайрылуу жасап атабыз. Эмне үчүн берешем мусулман бир туугандарыбызга? Инсан берешем болсо бере алат экен. Аллах Тааланын досу болсо бере алат экен. Акыретин ойлосо бере алат экен. Болбосо, берешем болбосок, жомарт болбосок, айкөл болбосок, Аллах Тааланы тааныбасак, акыретке мээнет кылбасак, канча миллиондогон, миллиарддаган акчаларыбыз болсо дагы мындай жакшылыктарга сарптай албайт экенбиз. Ошол себептен Аллах Таалам баарыбызга берешемдик, жомарттык, марттык, патриоттук берсин иншалла. Бизге ушул 39 менен 40-чы үйүбүздүн уста акыларына акча чогултмайларыбыз башталды. Кимде зекети боло турган болсо, мына Рамазан айынын артыкчылыгы акыркы 10 күндүгүндө ушул күндөрдө берип калыңыздар. Аллах Таалам баарыбызга жакшылык берген болсун. Ушул Рамазан айында кармап аткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.